массалык маалымат каражаттарындачы ар кандай пикирлер айтылып атат. Ошол кечеги шайлоодо Атамбаевдин сүрөтүн өрттөгөн боюнча кылмыш иши козголду деп, мына ушул тууралуу айтып өтсөңүз. Массалык маалымат каражаттарында айтылып атат, мага да чалышып атат, ушундай болуп үстүнөн иш козголуп атат деп. Бул үстүнөн иш козголуп атат дегенин мындайча айтканда бул жеңилирээк жагын айтатканда бул кылмыш иши козгомоктуу, булар өлтүрөбүз дегенге да даяр, бул бийликтен баарын күтсө болот. Эмне үчүн дегенге мына мен ушул силердин телевидение аркылуу чындыкты билбеген элиме айтып коеюн. Мына 2013-жылы кандуу окуя болгондо ошол окуяны болтурбой болгонго толук мүмкүнчүлүк бар болчу. Мен ошол кезде Ош областтык ички иштер башкармалыгын жетектеп отургам. Ошол мезгилде коомдук тартипке аябай бизди кыйналып атканбыз калыбына келтиргенге. Бизге биринчиден милиция кызматкерлерине күйүүчү май, транспорт жагынан, акча жагынан, ысык тамак жагынан, мынау 2013-жылы милиция кызматкерлеринин кийими жок. Мынау бийликти коргойбуз деп жыңалаш келишкен. Ошолорду кийиндирип, стройго тургузайын, коомдук тартипти сактаганга түн күн күрөшөйүн деп өкмөт мүчөлөрүнө бир нече жолу кайрылгам. Мен убакыттан пайдаланып дагы айтып коеюн. Эмне үчүн Жээнбековдор миллиондорду урдап келсе иш козголбойт? Миллион. Бул жерде ага ини элдин акчасын урдап атат. Коомдук тартипке келген. Эмне үчүн жогорку кеңеште жалганды жамгырдай жаатышты? Эмне үчүн иш козголбойт? Буларга эмне үчүн иш козголбойт? Иш козголгондун ордуна булар жумуш менен сыйланып атат. Кыргыз, мен юрист катары айтып коеюн, Кыргыз тарыхында мен 30 жыл органда иштедим. Мындай оор кылмышты жасаган кылмышкерлерди көрө элекмин, чынын айтканда. Мындай оор кылмыштын жасаган жок, чынын айтканда. Кыргыз тарыхында бул номер 1 кылмыштардын катарына кирет да, Кыргыз тарыхында. Анан ушул бийлик тарабынан сизге мындай коркутуулар же ушундай кысымдар көрсөтүлбөдү? Бийлик тарабынан кысымдар болуп эле келатат. Шыбырашып атат, атыңды өлтүрөм, Сооронбай $2000, $5000 арматураларды даярдап, сен атыңы бийликке ким каршы болсо кардын жарабыз деп, бул жерден баягы жеке курсагын ойлогон кээ бир акылы кем саясатчыларды топтоп алып, ушундай жаман кан төгүүгө булар дагы кыймыл аракет кылып атат. Булардын коркутуу үркүтүүнөн корккон киши жок. Кудайым буйруса, эл кайсы жакта болсо жеңиш ошол жакта болот. Өлкөдө болуп жаткан акыркы саясий кырдаалдарды жана экономикалык социалдык маселелерди талкуулаган эң башкысы программасы Ош ТВнын эфирдик программасын улантат. Студияда Улан Бакиров, саламатсыздарбы? Бүгүн биз дали болсо ушул өлкөдө болуп жаткан акыркы окуяларга баа берүүнү жана ошолорду сүйлөшүүнү улантабыз. Ал үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси, милициянын полковниги Абдылда Капаров. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Биринчиден ушул студиябызга макулдук берип, убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан алгачкы суроо эле ушул акыркы окуялар боюнча болсун. Өлкөдөгү саясий кырдаал учурда сиздин баамыңызда кандай болууда? Мен баамда иним чакырганыңарга чоң рахмат. Мен өзүм басып өткөн жолумда, тарыхымда элиме чындыкты айтып келгем. Азырда болсо убакыттан пайдаланып болгон чындыкты эл күтүп атат, ошону айтып коем деген ойдомун. Мамлекетибиздеги азыр саясий кырдаал кубанарлык эмес, жакшы эмес. Чындыгында айтканда, мен 2010-жылда айткам, кырдаал оор. Мына Жалал Абад 2010-жылы от чыкканда бир топ жетекчилер, азыркы бийликти мактап жүргөндөр келген мага. Келип, Ош окуясы башталганга чейин моундай жумуштарды аткар, сага жумуштун жемиштүү жумуштар болот.
кызматыңдан жогорулайсың жана башка көптөгөн шарттарды айткан. Булардын биринчи шарты Ош окуясы башталганга чейин. Ошондо кырдаал өтө курч болчу. Мен бир топ мамлекеттик, ошол убактагы убактылуу өкмөттүк жетекчилерине айткам. Ошо көңүл бурбай туруп, мына биз миңдеген жарандарыбыздан айрылдык, миңдеген жетим жесири жаралды, миңдеген жакындарыбызды көмдүк. Ошол кезде мен убакыттан пайдаланып айтып коеюн, бул мындай оор кылмыш жасагандарды мен жалгыз көтөрүп жүрө берсем туура эмес болот го, элибиз дагы билиш керек. Ошондуктан ошол мезгилде келгендер Жалал Абад өрттөнгөндөн кийин келип мага айтышкан. Биз мына Мелис Мырзахматовду курмандыкка чалышыбыз керек. Андан кийин ошол мезгилде иштеп жүргөн Сүйүн Өмүрзаковду үй жайы менен жардырышыбыз керек деп Ош окуясы болгонго чейин келгенде мен булардын кандуу окуяга жол бербей артка куугам чындыгында айтканда. Эгерде силер ушундай кадамдарды баштасаңар, мен элге чындыкты айтам. Бул бийликтин кадамы кайсы жолго баратат деп. Мына азыркы мезгилде деле мен апыртып аткан жокмун. Тажрыйбам, билимим Кудайга шүгүр жетиштүү. Азыр да кырдаал жакшы эмес. Мына границаларыбызда, мына Баткенде эле алайлы, элибизди биз коргой албай атабыз. Баткенде элибиз азыркы убакта өз үйлөрүндө жашай албай, кошуна райондорго, кошуна айылдарга жүктөрүн көтөрүп алып кетип атат. Бул кырдаалдын ордугу эмнеси? Мисалы. Ошол укпай койгон мезгилден кийин мен өкмөт мүчөлөрүнө бир нече талапты койдум. Бул биздин милиция кызматкерлери азыр коомдук тартипти сактаганга мүмкүнчүлүгү болот. Биз элибизге кызмат кылабыз деп ант бергенбиз. Бирок бизге жетишпей аткан күйүүчү майларыбыз жок. Дары дармектерибиз жок. Ысык тамагыбыз жок. Мына Бакиевдин бийлигин коргойбуз деп жыңалач келди милиция кызматкерлери. Ошолорго кийим берели, ысык тамак уюштуруп берели. Бир аз үй бүлөлөрүнө кичинеден акча берели, ошолордун да үйүндө казаны кайнап турсун деп мен ошондо айткандай убактылуу өкмөт мүчөлөрү көтөрүп келген акчасын беребиз деген. Бирок ошол мезгилде иштеп турган Сооронбай Жээнбеков менен эч жерде иштебеген Асылбек Жээнбековдор көтөрүп кеткен. Мен буну айтып 4 жылдан бери какшап атам. Акыры чыркыраган чындык бир күн болбосо бир күн чыгат. Буну мен эле жалгыз айтып аткан жокмун. Кыргыз мамлекетине белгилүү болгон саясатчы Азимбек Бекназаров дагы интернет булаттарына, гезиттерге айтыптыр. Ошко Жээнбековдорго акча баргандыгы чындык деп. Бул акчаларды кайсы жакта иштеткендерин мына Асылбек Жээнбековдор азыркы убакка чейин жашырып жүрүшөт. Бул акчалар өз багытында пайдаланганда ушул миңдеген элибизди биз кырып алмак эмеспиз. Жетим жесир жаратып алмак эмеспиз. Мага дагы эмне үчүн эгерде мыйзамдар иштесе, кылмыш жаза кодекстери иштесе, бул окуяларга түздөн түз салым кошкон Жээнбековдор кызматтан кызматка чоңоет. Бирөө спикер, бирөө губернатор, бирөө элчи. Буларды эмне үчүн буларга иш козголбойт? Эмне үчүн элдин алдында чындыкты айтышпайт? Эмне үчүн мына КТР деген телевидение эмне үчүн жалганды айтат? 100 адам топтолду, 300 адам топтолду деп. Мына биздин аянтка 20 миң, 30 миң, мына Чилденин күнүндө кечеки эле окуяда топтолду. Жиналды элибиз. Акматбек Келдибековду камаганда дагы 10-15 миң биздин элибиз жиналды. Ошондо дагы кан төгүлүп кетпесин деп мен атымды чапкылап милиция кызматкерлери менен бирдикте ошол жерде элди толкуган элди токтоп калдык. Кечеки күнү болсо Мелис Мырзахматов дагы каны кайнаган элди токтотуп калды, рахмат ага дагы. Бирок бир күн болбосо бир күн жарылып кетиши мүмкүн да. Бул контролдон чыгып кетиши мүмкүн. Милиция кызматкерлеринин кээ бир жетекчилери мен ойлойм. Бул жетекчилер мыйзамда деле жок. Мына 4 жылдан бери Жээнбековдорду коргоп келатат. Жээнбековдорду кайтарып келатат. Мына жүздөгөн сотрудниктер. Эгерде Жээнбековдор өз өмүрүнө коркунуч келип атса, элибизде аралап баса албай атса, өздөрү бир охранный агентство ачып алып туруп өздөрүн кайтартыш керек. Бул милиция кызматкерлеринин эмгек акысын жанагы площадка чыккан, сабиз саткан, галош саткан, носки саткан, турсу майка саткан, базарда
тизеден бок болуп мал саткандардын жанагы налогторунан топтолгон акчага биз милиция кызматкерлери, врачтар жана башка күч органдары айлык алабыз, пенсия алабыз. Биз ушул элди урматташыбыз керек. Эл макул, элдин агымы менен болушубуз керек. Ушундай мындай окуялар көп. Мурдагы ошо ички иштер башкармалыгынын башчысы катары же болбосо милиция катары айтсаңыз, негизи тынчтык митингин элдер өткөрүүгө укуктуу жана ал жерде милиция эмне кызматтарды аркылаш керек? Биздин конституцияда жазылгандай ар бир жаран, Кыргызстандын жараны кайсы улутта болбосун өзүнүн чечилбей жаткан маселесин же болбосо элдин чечилбей жаткан маселесин чыгып массалык маалымат каражаттары аркылуу жана башка булактар аркылуу элге үнүн айтканга укуктуу. Эми мына милиция кызматкери болуп иштеген, жетекчиси болуп иштеген. Мен мына 4 жылдан бери бакырганымдын негизи биз милиция кызматкеринин жетекчиси болуп, мен элдин алдында өзүбүздү күнөөлүү деп эсептейм. Азыркы бийликтин кээ бир бутактарында отурган, бирөө спикер, бирөө губернатор болгондор милициянын акчасын, коомдук тартипке бөлүнгөн акчаларды урдап кеткенден кийин, милиция кызматкерлери өз укугун коргой албагандан кийин, биз карапайым элдин укугун кандай коргойбуз? Кандай коргойбуз? Буга кепилдик жок. Эртең мен кан төгүлүп кетпесин деп элди сабырдуулукка чакырып атабыз. Жана башка иштерди жүргүзүп атабыз. Кечеки 20 миң, 30 миң адамды таркатып иш так оңойго турган жок. Түн жарымга чейин болду, баары жакшы бүтөт, сабыр кылыңыздар деп биз сабырлыкка чакырдык. Ал эми Кыргызстан боюнча алып карай турган болсок, кырдаал оордугу күндөн күнгө курчуп атат да. Күндөн күнгө элдин бийликке болгон ишеними жоголуп баратат. Эң башкысы программасында биз өлкөдө болуп жаткан акыркы саясий жана социалдык көйгөйлөрдү талкуулап жатабыз. Ал үчүн коногубуз Абдулла Гапаров, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси, милициянын полковниги. Агай, сиз буга чейинки баягы автобиографияңызга үңүлүп караганда ушул Баткен облусунда да иштеген экенсиз. Анан учурда Баткен облусунда мына чек ара маселеси курч абалда туруп атат да. Буга чейин да бир топ кагылышуулар болду. Азыркы күнгө чейин ушул чечилбестигин көрсөтүп келе жатат да. Эмнеден көйгөй чыгып атат жана муну кантип чечсе болот? Альтернативалык жолдору балким сунуштайт. Эми чыркыраган чындыкты айтыш керек. Баягы бийликтен бир жумуш үмүт кылып аткандай ылым-ылык сүйлөбөйчү. Баткендин жери биз Алла Таала бизге ушундай кең байлыктарды берген жер. Мен Баткенде 5 жыл иштегем. Карапайым элдин жашоо турмушу башка аймактарга караганда өтө татаал. Границалар менен чектешкен, суу маселеси чечилген эмес, свет маселеси чечилген эмес азыркы күнгө чейин. Тилекке каршы бул чек араларды бул бийлик чечет дегенден мен алысмын. Себеби бул бийликте иштеп аткан лаппайлар, булар Акай бийлигинде деле баары жакшы деп башын ийип, Баки бийлигинде деле баары жакшы деп башын ийип, кыргыз элин тоноп, Баткендин өзүнөн алайлы, башка Ошто айтпай эле кой. Баткендин тоо кен байлыктары азыркы күнгө чейин миллиондоп шөнтөктөргө түшүп атат. Ушул эле бийликтин бутактарына конверттер кетип атат. Муну сураган адам жок. Ушул эле Баткен жолу менен канча контрабандалык жүктөр менен бийлик бутактары казаны кайнап атат. Бунун Баткен элине кереги жок. Бул бийлик Баткенде же Кыргызстандын Сарыуда болобу, Таласта болобу, Жалал Абадта элди же граница маселелерин чечип, келечекте кыргыз мамлекетинде жашагандардын коопсуздугун коргоп, элине кызмат кылат деген үмүттү мен 2013-жылы унуткам, чынын айтканда. Бул бийликтен мен үмүтүм үзгөм. Бул менин айткан сөздөрүмдү 2011-жылы ушул Ош областынын Борбордук аянтында Адахам Кимсанбаев деген инибиз белгилүү саясатчы да айткан. Бул бийликтиги Кадыржан Батыров менен бирге тигиндей мындай мен баарын билем, бул бийликке ишенбейм, бул бийликтин мыйзамсыз деп бакырган. Ошондо микрофон бербей мен жарым саат тырбышып отуруп, мына Жээнбековдордун миллиондогон урдагандарын араң зорго айткам. Айтпа деп этегимен тартатканда деле.
Бирок ушундай болуп атпайбы? Элди ким ойлоп атат? Мына 20 жылдан бери ким ойлоду? Ким ойлоду? Баткендин элине жыргатат, бул бийлик ишенем деген. Бул баягы эгерде президент иштейм десе, жанагындай ууру каракчыларды, Бакиевдин мезгилиндеги элди көз жашка булагандарды баардыгын силкип салып туруп, таза жаштарга берип иштеш керек. Болбосо алар менен чогуу жумушту берип кетиш керек. Менин кадамдарым ошондой. Баягы бизди милицияда мен Атайын милициянын жогорку мектебин бүтүргөм. Бул кылмыштын алдын алуу, болтурбоо деп. Мен кыймыл аракетим азыр кече президенттин да сүрөтүн өрттөдүм. Мен жыргаганыман өрттөгөнүм жок. Ай, кан төгүлгөн атат. Эл кырылган атат. Жүздөгөн миңдегендерди көмдүк, мына кыргыз өлүп көмө эле жүрө береби? Бир элди айланбайсыңарбы? Эли границада эмне болуп атат? Мына Оштун эли эмне болуп атат? Жалал Абадта 9 ай асфальтта отурушту. Обл администрацияны алышты. Эмне Жалал Абад эле жыргап атабы? Эч ким жыргаган жери жок. Карапайым эл араң зорго жашап атат. Залогдон залогко, проценттен процентке, кредиттен кредитке. А биздин жашоочуларыбыз күндө аба катнамы менен, темир жолдору менен, машиналары менен окат жыйнап келип эмес, кара жанын бакканга кошуна мамлекеттерге кетип атат. Кечиресиз, жаңы эле сиз айтып кеттиңиз да, ушул Баткен аркылуу контрабанданын өтүп жатканы жалган эмес депчи. Анан сиз ошо милиция болуп аткан, милициянын башчысы болуп турганда эле өтчү эле ошол контрабанда же ошого баягы тыюу сала алчу элеңиз деген да? Мен Ош областык ички иштер башкармалыгын жетектеп турганда, мен убакыттан пайдаланып милиция кызматкерлерине чоң рахматымды айткым келет. Булар ачкалыгына карабай, күйүүчү майлар жоктугуна карабай, карыз алышып, коомдук тартипке сактаганга түн-күн иштешти. Мына өмүрлөрүн да кыйышты. Биздин милициянын жетекчилери Кара Суу районундагы 2 кызматкерибиз өмүрүн кыйды коомдук тартипти сактаганда. Биз күрөшүп атканбыз. Мына убакыт ошол жакшы эскерттиң сен. Мен жетектүү болуп турганда Алай районунун ички иштер Алай районунун милиция кызматкерлеринин бөлүмүнүн жетекчилери, ошол жердеги кызматкерлер, областтык кызматкерлер менен бирликте 100 килограмм героин кармашкан. 100 килограмм героин. Мен ошол мезгилдеги Алымбеков деген министрге телефон аркылуу коңгуроо кылып доложить эткем. 100 килограмм героин кармадык. Десем рахмат эле деп эле жарым сааттан кийин, ай кой бергиле, бул мыйзамдуу экен. Биз башка бир бандитти кармаганы алып бараткан героин экен деп алып кетишкен. Макул алып кетти, мыйзамдуу болсун. Бул 100 килограмм героиндин баасы $500,000. $500,000 ошондо коомдук тартипке жок болуп аткан героин сапаражет эткенге кайсы мыйзамдуу жерден акчаны камсыз кылып беришти. Ушундай, андан башка дагы биз мына Фуркат айылында бир ишкерди өзүнүн машинасынын аркасына тыгып $20,000 үстүнө бербесең өлтүрөбүз деп кетип аткан жеринен кармадык. Ал кылмыштар ачылды. Мына Арабайын районунда 300 койду өзбек мамлекетине айдап кирип кетипкен экен. Ону элге Арабайын районуна биз кайтарып бердик. Ош окуясында, мына кандуу окуяда биз улутуна карабай башка улуттарды дагы сактап калганга милиция кызматкерлери абдан чоң салымын кошту. Мына УУДун эле имаратында биз жүздөгөн, миңдеген башка улуттун өкүлдөрүн, студенттерди биз имаратта сактап турдук. Ошолордун коопсуздугун өзбек, тажик, күрд, түрк жана башка улуттун кыз студенттерин биз областтык ички иштер башкармалыгынын имаратында, подвалдарында, спорт залдарында сактап, бирөөсүнүн бетин өптүрбөй, ата-энелерине Жалал Абадка, бул жагы Өзбекстан, Баткен областарына жана башка жактарга биз коопсуздугун сактап жеткиздик. Рахмат, мына милиция кызматкерлери таштап качпай кызмат кылышты. Андан кийин мен дагы айтып кое турган нерсе, мына Жээнбековдарды мага бирөө буйрук кылган жок. Мен ички дүйнө менен айтып жатам. Ош жана Жалал Абад окуялары боюнча комиссиялар карап чыкканда мен айткам, булар биз чындыкты айтат го деп. Алар барып чындыкты айтуунун ордуна, ай сен мынанча жеп коюпсуң, мага кызмат бербесең болбойт деп кызмат алышып алды. Мейли кызмат алышсын. Мына Жээнбек, мына бизде эң маселени курчутуп аткан ЛТР менен КТР да.
Акаев бийлигинде, Акаев кетерде 2005-жылы Майрам Акаева келгенде, ушул үй бүлөсү менен Аскар Акаев келгенде, мына Оштун лакпайлар айткан. Майрам Акаева ушундай укмуш китеп жазыптыр. Типографиядан чыккандан кийин эле талама эч жерде жок деп. Океандын ар жагына чейин алып кетип атат деп шапак чалышкан дежурныйлар. Ошолор азыр дагы Атамбаевга шапак чалышып атат. Бул бир маселе. Мына КТРдин дагы жалганын айтканы, кайсы бийлик келсе ошону мактайт. Кеткенден кийин бул бандит, бул канкор, бул мынча киши өлтүрдү деп. Эгерде ушинте берсе, жакында дагы булар мына Атамбаевдин бийлиги ушундай бандит экен, канкор экен, биз билбей жүрүпбүз деп баштайт. Мына Жээнбековдардын Ошто болгон окуясы боюнча Төбө ашуунун ар жагында КТР массалык маалымат каражаттары аркылуу жалганды жамгырдай төгүштү. Миңдеген милиция кызматкерлери иштеди коомдук тартипти сактаганга. Булар Жээнбеков мына губернатор ошол жерден оозу мурду кыйшайбай айтты. 20 саат бардыгы качып кетип, Ош областтык ички иштер башкармалыгынын бүтүн кызматкерлери качып кетти. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын бүтүн кызматкерлери, күч органдар бары качып кеткенде, Асылбек шымаланып түшсө, площадьта 20 сержант качып кетип аткан экен, кармап, жаагына чаап, Акбара дайрасындагы дарактардан 20 дубинка карматып берип, Асылбек сактап калды деп, мына мыйзамдын булагы болгон жогорку кеңеште ошентип акырышты. Мына чындык жок, ушунан элдердин бул бийликке болгон ишеними 0,1%ке түшүп калды десе болот да. Кечиресиз, азыр баягы көйгөйдөн бир сунуштарга өтсөк да, мына жаңы эле суроомду кайра толуктасам. Баткенде чек ара маселеси, деги эле Кыргызстандын чек ара маселесинде көп баягы такталбаган жерлер бар. Ушул чек ара чырларын кантип жойсо болот? Ушул боюнча мындай сунушуңуз барбы? Чек ара маселелерин жоюш үчүн бул биздин чоңдордун шалакылыгыбы же мыйзам ченемди көрүнүш болот? Мындай болуп калды да. Акаев жакшы баягы машинаны, механизмди түзүп кеткен, коррупциялык механизмди. Мисалы, Баткенде тоолор сатылып атат, конверттер келип атат. Конверт ала берсек, сандыкты толтура берсек, качып кетет экенбиз. Бизге биздин коопсуздугубузду акчабыз болгондон кийин чоң державалар деле бизди шапак чалып кетип алат экен, самолеттун жиберип. Ошол ойго түшүп алдык. Биздин азыркы жетекчилердин көбү Чоңалай каерде, Баткен каерде, Лайлек, Сүлүктү каерде экенин билбейт да. Мисалы үчүн, самолет менен келишет, же болбосо бир жипке отурушат, сопровождетет, келет, дежурныйларды топтойт, кетет. Бул илгери биз эстер мезгилинде иштеп калганбыз, баягы талап ушундай күчтүү болчу. Козуң өлгүлчө, балаң өлсүн деген талаптар болчу, чынын айткандачы. Азыр кайда? Мен болгон эле мисалды айтып атпаймынбы? Же кылмыш жазасына тартылбай. 2010-жылкы окуяга түздөн түз тиешеси барлар Жээнбековдор олтурса көтөрүлүп. Границаны ким ойлойт? Жогорку кеңештеги болуп аткан сессияны карасаң 10 адам отурат. 10 адам отурат. Мыйзамдар кабыл алынып атат. Калганы кайда? Биз ал депутаттарды эмнеге шайлаганбыз? Эмне үчүн депутаттар келбейт? Депутаттар ошол жерде губернатор жана башкаларды алып алып туруп, Баткендин болобу, Жалал Абадтын болобу, границалар эмне үчүн такташпайт? Бул бир тараптуу эле чечилбейт да бирок, Эми биз өзүбүздүн границабызды билебиз да, эми тоссо болот да, эмне үчүн болбойт? Ошол жердеги жашаган карапайым эл деле айтып атпайбы, мына биздин граница деп. Бул границаларды чечип, элдин коопсуздугун биз сактаганга биз милдеттүүбүз. Мына солдаттарыбыз атылып атат. Границада жашаган элдерибиз түнү башка айылга барып жашаса. Баткенде мен иштеген элим. Баткенге келген комиссия, мисалы президенттик выбор болобу, же жогорку кеңеш выбор болобу, ошол мезгилде келет. Мен Баткен областына мен жооптуумун деп. Бишкектен звонок этет. Баткендин жолу жаман. Моундай марка машина менен күтүп алды. Баткенден кел, биз ошол айткан машина Баткен обласы боюнча жок. ЗАГСтагы машиналарды жалдап күтүп алчубуз. Баткенге баргандан кийин бул жерде ысык суу, муздак суу жок экен, Бишкек Ошко алып келип, жанагындай жылуу ысык гостиницага жатып, кайра Баткенге барчу. Баткендеги гостиницага жатпайт азыркы бийликте отургандар. Баткен болобу,
Алай болобу, Чоң Алай болобу, Жалал Абад областынын аймактары болобу, ким кандай оюн айтат, мен бул бийлик бул границаларды тактайт, элди алдыга карай жылдырат дегенден алысмын. Оюңуз түшүнүктүү. Биздин убактыбыз дагы аяктап баратат окшойт. Сиздин студияга келип биз менен маек куруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен эң башкысы программасы өз ишин жыйынтыктайт. Студияда кызматыңыздарда мен Улан Бакиров болдум. Эмки программалардан кезиккенче саламатта калыңыздар. Саламатсызбы? Кечээ мына Ош шаарынын мэрин шайлоо күнү болуп өтүүдө. Мына ушул шайлоонун жыйынтыктарына сиз кандай көз караштасыз? Кечээ шайлоого жеке менин көз карашым бул Мелис Мырзахматовдун жасаган эмгегин баалаган Ош шаарынын жашоочулары, коноктору келип рахмат деп ушул шайлоо Мелис Мырзахматов тарапка чечилет деп жакшы үмүттөр менен келди эле, бирок толкуган элди, түтөгөн элди Мелис Мырзахматов өзү азаматчылык кылып элди таркатты. Буга рахмат дешибиз керек. Кечээги шайлоонун ыплас жыйынтыктарынан кан төгүлүүгө, от чыгууга аз калды. Аз калды чындыгын айтканда. Мен укук коргоо органдарында көп жыл иштеген киши катары, бул президенттердин келишине, кеткенине салым кошкон киши катары айтсам, кан төгүлүү, мен бул жерден какша эле атам. Бунун бардыгы мамлекеттик телеканалдардын жакшы кырдаалды билбегендиктеринен, кээ бир жеке адамдарынын өздөрүнүн кызыкчылыгынын жыйынтыгында кечегидей шайлоо болуп өттү. Эгерде шайланса, макул шайланды, утту дейли. Өз элине чыга албаган мэр кантип иштейт? Бул жерден кече массалык маалымат каражаттары аркылуу көрүп отурдук. Күч органдарынын жанагы аланып дегенге бардыгы рапорт берип көрсөтүп зордуктоо менен болду. Эмне үчүн биз шайланган, эгерде эл ушул кече шайлоочулар болду. Эмне үчүн ошо шайлаган депутаттар, 25 депутат Мелис Мырзахматов мындай начар иштеди, бул жакшы иштейт деп элге чыгып айтыша алган жок. Бул дагы бир уурлуктун бир жолу да, чындыгында айтканда. Бул мамлекеттик машинанын элге каршы кан төгүлүүгө түрткү болуп аткан адамдары десек болот да, чынын айтканда. Сиз мына учурдагы президентибиз Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн өрттөп жибердиңиз да, мына ушул эмне себептен? Кече Борболдук аянтта элди мен чындыгында башынан бери кандай митинг болбосун 2005 жылдан бери элди сабырдуулукка чакырып, ушу кагылуу болуп кетпесин, элибиздин каны төгүлүп кетпесин деп атым менен жүрөм. Бул жерде мен басып өткөн тарыхымда деле бул жерде милиция кызматкерлерди, чоң полковниктерди атым учкаштырып мен сактап келгенмин. Милиция кызматкерлерди дагы сабырдуулукка чакырып келгенмин. Мен өктөгөнүмдүн бирден бир себеби мына кыргыз элинин өз элин коргой албаган бийлик, өз элинин кыз келиндерин зордуктаткан бийлик, башка улуттарга өз армиясын коргой албай аттырып аткан бийлик, өз элин мына Баткенде азыркы күндө болуп атат, Баткен элибиз өз үйлөрүндө жашай албай, кошуна айылдарга, кошуна райондорго, жакын туугандарына качып аткандыгы менин ички дүйнөмдү ушундайга барууга түрткү кылды. Бул кыргыз мамлекетин, кыргыз элин биз дайыма тилеп келгенбиз, ошого күрөшөбүз. Бул кайсы бийлик келбесин, түндүктөн болобу, түштүктөн болобу, биз талашып аткан жокпуз. Бул бийликтин жарыгы жалгыз эле СДПК мамлекетинде иштеген лаппайларга тийбей, жалпы кыргыз элге тийиш керек. Бийликтин жарыгы Баткенге тийиш керек. Нарынга, Таласка, ошол эле 9 айдан бери өз токен байлыктарына ээ боло албай отурган мына сарылук туугандарыбызга тийиш керек. Ошондон мен ойлойм, бул менин өрттөгөндүгүм, бул эгерде туура эмес болгондо кечекидей эл бакырбайт эле, өкүрбөйт эле. Бул туура кадам деп ойлойм. Мени атабы, соёбу, мен кыргыз элине кызмат кылам деп убадамды бергенмин, антымды ичкенмин.
Бул менин кыргыз элине кызмат кылган милдетим. Бул ар бир ата уулдун милдети. Мына Ош шаарынын мэрин кече шайлоо болуп өттү. Бул шайлоонун жыйынтыктары кимдин утушу жана кимдин утулушу болду деп эсептейсиз? Кечеки шайлоонун 15 январдагы шайлоонун ким утулду, ким уткузду? Бул албетте Мелис Мырзахматовдун дагы бир кайталап коеюн. Түн күн иштеген эмгегинин жемишин кече келип берген эл. Булар аш, нан, чай, аракка келген жок. Ушул биздин сүйүктүү жетекчибизди кайра ордуна отургузуп алайлы деп талап менен келди. Бирок мен ойлойм, жеке менин оюм, элдин ою, бул кече шайлоонун жыйынтыгына наразы болгон элди чындыгында түн жарымга чейин араң үйлөрүнө тараттык. Бул кан төгүү алды десек да болот да, ошо кан төгүүнү Мелис Мырзахматовго рахмат ошо токтотуп калды да, бул сүрүлгөн мөңгүнү же болуп аткан селди токтотуп калды. Бул жерден Мырзахматовдун күйөрмандары баягы эмгегин билип, баалап келгендиги. Бул жерден Мырзахматов абдан чоң жалгыз эле Ошто эмес, бул кыргыз мамлекетинин булуң бурчунда көп упай топтой алганга жетишти. Бунун жыйынтыгына наразы болгон биздин азыр көп жашоочулар Россия, Казакстанда иштеп атат. Ошол жактардан деле түн күн звонок кылып, көз жаш төгүп, боздошуп ыйлашып атат. Мен ойлойм, бүгүнбү эртеңби албетте жакшы кыргыз эли баалап, Мелис Мырзахматовду дагы жакшы кыргыздын бир жүгүн тартып кете турган жумуштарда колдонсо болот деп ойлойм да.